Söz депутат Жаманкулов Акылбек Жекшеновичте. Рахмат, Дастан Арцбекович, саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшүкевич. Сиздин отчетуңуз өзгөчө отчет болду деп айтып кетет элем. Не дегенде ал жерде буга чейин биздин коллегаларыбыз айтып кеткенде баардыгы камтылды да. Анан мен айта кетчү нерсе, ошол сиздин отчетуңузда айттыңыз, 20 кирешелүү компания мамлекеттик долясы бар деп. Ошонун ичинен жеке менчик колдонгон жетекчилер да болду депчи. Ушул боюнча мен палатадан 2-3 жолу көтөрдүм. Телеком боюнча, Мегаком боюнча. Ушу Мегаком боюнча биздин комитеттин ичинде убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Убактылуу депутаттык комиссия ошол Мегаком боюнча кандай натыйжалуу иштер алып барылып аткандары боюнча, бирок тилекке каршы ушул Мегаком компаниясынан убактылуу депутаттык комиссиянын запросторуна кагаздар, отчеттор келбей атат. Бул эми мыйзамга дал келбеген нерсе, бул боюнча биз юридикалыкта баа беребиз. Мен айтып кетким келет, Мухаммедкалый Дүйшүкевич, сизге маалымат иретинде. Мегакомдун отчетунда биз караарда мен счетный палатанын акыркы 4 жылдын актыларын карап чыктым да. Ал жерде 1,5 миң киши иштейт экен. 1,5 миң кишинин орточо айлыгы 66 миң сом экен. Бирок ошол топ менеджер 10 киши экен. 10 кишинин айлыгы общий фонд заработной платанын 10%-ын түзөт экен. Жалпысынан алганда сиз айткан 10 миң доллардан эмес, даже 20 миң долларга чейин жетекчилер алат экен да. Сиз айтып кеттиңиз, орточо мындай жөлөк пулдун баалары 2 миң сом, 3 миң сом. Өмүр бою иштеген докторлор, науктун, доценттердин айлыктары 10 миң сом. Кандай показательдин негизинде ушул мамлекеттик ишкананын жетекчилери өзлөрүнө 10 миң, 20 миң доллардан айлык маяны коюп атышат? Же Мегаком жыл сайын 1,5 миллиард недопоступления доходной части болуп атат. Мен айткым келет, мына спонсорлук жардамдар боюнча. Бул компаниянын 1 жылдык спонсорлук чыгымдары 40 миллион сомго жакын экен. Ал маалыматты алсам, өзүнүн айылына же туугандарына, жериндиштерине ушул акчанын баарын берет экен да. Ушул маселени бир көзөмөлгө алып, өзүңүз бир депутаттык комиссияга да маалымат иретине берип коюңуз. Акылбек Жекшенович, рахмат, бул аябай жүйөлүү маселе. Мен бул боюнча эки чоң чогулуш өттүм. Азыр биздин адистерибиз даярдап атат. Жана сиз айтып аткан көрүнүштөр бар. Менен бай 10 миң доллар алат деп жана мамлекеттик органдар деп катуу айтып койду деп айтып атат мен жардамчыларым. Ишканалар мамлекеттик акционердик коом же болбосо мамлекеттик ишканада жанагыдай бар. Ана мен алардан сурап атам да, бул кайсы критерий менен ушундай айлык коюлуп атат? Аны башкарганда биздин мүлк фонду башкарат. Анан ошол жактан кандай кылып сүйлөшүшөт, мүлк фондунун жетекчисине кандай барат, ошондой айлык коюп берип атат. Biz айтып атабыз, biz өзү мамлекеттик ишканада иштей турган болсоң, канчалык киреш алып келген болбосо дагы, биздин экономикага жараша, элдин шартына жараша айлык коюп берелик. Ошо көбүрөөк ал, бирок жанагыдай чет мамлекеттик компаниянын салыштырып, экономиканы ошого салыштырып айлык коюп алганда мен да өзүм каршымын. Мен ойлойм, июль айында ушун маселенин баарын чечебиз. Мен кээ бирин айттым, эгерде иштегениңер келбесе, өзүңөр ушунчалык адис катары өзүңөр бааласаңар, частный бизнеске баргыла, жеке менчикке. А бул жерде конкурс катары келип мен жанагыдай азыраак айлыкка иштеп берем деген акылдуу, тажрыйбалуу биздин жарандарыбыз бар деп атам. 10 секунд бергиле. Рахмат. Сиз туптуура айтып атасыз, жардамчыларыңыз сизди эметип атат. 10 миң доллар реалдуу алып аткан жетекчилер бар. Мухаммедкалый Дүйшүкевич, мен сизди колдойм. Өкмөтүңүздүн дагы, отчетунда, курамындагы мен ойлойм, бул чоң бир ийгиликтерге жетишкенге мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Рахмат. Рахмат.